Кутман күнүңүздөр менен достор. УКМКнын мурдагы төрагасы Камчыбек Ташиев бүгүн Бишкекке келип конду. Ошону менен бирге эртең мененки саат 9:30 Кабар агенттигинин веб-сайтында Садыр Жапаров берген маек жарык көрдү. Ал маектин ичинде эмне тууралуу айтылган кыскача мазмуну менен сиздерди тааныштырып өтөлү. Эң негизгиси президент Садыр Жапаров Камчыбек Ташиевди кызматтан алуу маселесине токтолуп жатып, алардын жеке мамилеси тууралуу ачык айтты. Анын сөзүнө караганда, бул чечим достукту бузган жок. Тескерисинче, чечим кабыл алар алдында ал Камчыбек Ташиев менен жеке сүйлөшүп, өлкөдөгү кырдаалды түшүндүргөн. Президенттин айтымында Ташиевдин айланасындагы айрым адамдар аны туура эмес жолго түртүп жатышкан. Ошондуктан бул кадам досун да, мамлекетти да сактап калуу максатында жасалган. Достук кызматка байланбайт жана улана берет, деп белгилеп өткөн Садыр Жапаров. Президенттин билдирүүсүндө иштен бошотуунун негизги себеби өлкөдө кооптуу бөлүнүү башталып жатканы болду. Мамлекеттик түзүмдөрдө жана жогорку кеңеште адамдар генералдын тарабы жана президенттин тарабы болуп бөлүнө баштаган. Айрым депутаттар менен чиновниктер Камчыбек Ташиевдин атына таянып, коркутууларды жасап баштаган. Бизге кошулбасаң генерал менен ишиң болот деген сөздөр өлкө үчүн олуттуу коркунуч жараткан. Ушул көрүнүштөрдөн улам 75 адамдын каты пайда болгон. Президент бул катты жөн гана кайрылуу эмес, уюшкан аракет деп атады. Элдин башын айлантуу үчүн мөөнөтүнөн мурда шайлоо болот деген маалыматтар таратылган. Президент чечимди кечиктирбей кабыл алууга аргасыз болгонун айтты. Эгер убакытты созсо, бөлүнүү мамлекеттик кызматкерлердин чегинен чыгып, эл арасында да тирешүүгө айланышы мүмкүн эле. Ошондуктан Камчыбек Ташиевди кызматтан алуу мамлекеттин туруктуулугун сактоо үчүн жасалган чечкиндүү кадам болгон. Президент үчүн мамлекеттин жана элдин кызыкчылыгы жеке мамилелерден жогору турары белгиленет маекте. Маектин соңунда президент коррупция жана криминал менен күрөш эч качан токтобой турганын баса белгиледи. Ким болбосун мыйзам бузса ал жооп берет деп аяктаган бул маек. Бул маек менен толук таанышуу үчүн Кабар агенттигинин веб-сайтына кирсеңиздер болот. Биз болсо сиздерге кыскача мазмунун айтып бердик. Биздин каналга катталыңыздар, лайк коюп коюңуздар. Көрүшкөнчө.